Assalamu алейкум барыңыздарга. Бүгүн көпчүлүктүн сүйүктүү пирогу, творожный пирогду жасап үйрөнөбүз. Эгерде видео сиздерге кызыктуу болуп жатса, анда аягына чейин көрүңүздөр жана менин баракчама катталууну унутпаңыздар. Бизге эң биринчи керектелүүчү бул шекер, май, бир жумуртка, разрыхлитель жана un керектелет. Эми бир идишке бардык продуктуну салып алабыз дагы. Жумшак камыр ыйлап алабыз. Сливочный масло сөзсүз түрдө комнатный температурада болуш керек, бөлмө температурасында камыр жакшы ыйланышы үчүн. Так, бизде мына ушундай камыр келип чыгышы керек. Өзүңүздөр көргөндөй мына каттык эмес жана жумшак эмес. Бул рецепт менен 2 пирогдун камыры жасап алсаңыз болот 22 диаметрде. Сметанадан 2 кашык жана маны крупадан толо 1 кашык жана сөзсүз түрдө шекер. Аралаштырабыз эми баарын жакшылап. Мына ушундай масса келип чыгышы керек бизде. Так, эми духовканын табагын коюп алабыз дагы. Үстүнө кагазын койдум жана формабызды ушундай коебуз. Сылыктабыз дагы. Жасаган камырыбызды ортосунан бөлүп алабыз. Мына ушундай 2 камыр чыгат. Буну бирөөсүн коюп турабыз. Жана буну дагы чекесине алып калабыз жана бул жагын ортосуна жайганга иштетебиз. Андан кийин формабызды коюп кесебиз дагы, чекесинелерди алабыз. Буларды кайрадан эле бөлүп алып чекелерине керек болот. Ушундай алып чекелерин баарын алгандан кийин ортосуна чекелерин бийик бул жерин болсоңуз шундай кылып колуңуз менен оңдоп чыксаңыз болот.
бетин бирок кыймылдыкка жиберебиз. Кооздук үчүн бетине мындай малинанын вареньясын эле салып коемун. Эгер малинанын өзү болсо кошсо аябай сонун болот. Менде өзү жок болгон үчүн вареньясын кошуп жатам. Бүтүн эле малинанын өзүн салып койсо сонун болот. Мына творожный пирог пишип чыкты. Азыр формасынан бошотомун. Ысык болуп турганда могу чекелерин формадан чыгарып коюш керек бычак менен. Себеби бул жака жабышып калса мына ичиндеги творог ичке карай тартылганда мына ортосу ажырап кетиши мүмкүн да. Камыр менен творогдун ортосу. Ошол себептен мына чекелерин ысыгында сразу чыгарып коемун. Азыр формасынан бошотомун. Эгерде сурооңуз болсо, комментарийге калтырууну унутпаңыздар жана сөзсүз түрдө лайк басып кетиңиздер. Сиздер менен болгон Жайнагүл.